Assalamu alaikum kımbattуу dostор. Силерге Кудай тынчтык берсин. Силер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыңар. Ассалом алейкум. Кудай силерди колдосун кымбаттуу достор. Микрофондо Гүлайым Жаманкулова жана Бектурсун Мураталиев. Программабыздын экинчи бөлүгүндө биз ыйык жазуудагы Даниил пайгамбардын китебинин экинчи бабын изилдөөнү улантабыз. Мында адамзаттын тарыхынын өнүгүүсүнүн бүткүл жолу алдын ала айтылгандарын эсиңиздерге сала кетели. Бул таң каларлык пайгамбарлык. Ушул пайгамбарлыкты угуп алып, мындай деп кыйкырып жиберген бир аял менин эсимде. Ооба, Кудай бар, ал түрүү жана кудурети күчтүү. Мүмкүн сиздер да ушундай сезимди сезерсиз, кымбаттуу достор. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Эгер биздин толкунга жаңыдан гана көңүл бурсаңыз, анда сизге салам айтабыз, кымбаттуу досум. Ошондой эле биздин туруктуу радио угуучуларыбызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана жазган катыңыздар үчүн чоң рахмат. Бир мүнөттөн кийин Даниил пайгамбардын китебинин экинчи бабын изилдөөгө сиздерди чакырабыз. Мында биздин дүйнөнүн тарыхынын өнүгүшүнүн бүткүл жолу алдын ала айтылаарын эсиңиздерге сала кетели. Эгер сиздердин сурооңуздар, пикириңиздер жана каалооңуздар пайда болсо, биз кубанычтуулук менен кабыл алабыз. Бизге кат жазыңыздар. Ошентип, кымбаттуу досум, өткөндө биз сиздер менен Даниил пайгамбардын китебинин экинчи бабын окуганбыз. Биз андан алтын баштуу, күмүш көкүрөк, күмүш кол, көөдөнү коло, темир буттуу жана жартысы темир, жартысы чопо тамандуу зор статуяны жөнүндөгү пайгамбарлыкты билдик. Биз ошондой эле колдун жардамсыз кулаган таш, ал статуяны талкалагандыгын окудук. Бул түш эмнени түшүндүрөт жана бул статуя эмнени билдирет? Бул пайгамбарлыкты түшүндүрүү үчүн биз ыйык жазууга кайрылабыз жана Даниил пайгамбардын китебинин экинчи бабын андан ары улантып окуйлу. Мына түш, падышанын алдында анын маанисин айталы. Сен падышам, асмандагы Кудай бийликтин, күчтүн, даңктын дүйнөсүн тартуулаган падышалардын падышасысың. Алтын баш бул сенсиң. Ошентип Даниил падышага мындай дейт: алтын баш бул сенин падышалыгың Вавилонду элестетет. Кандай толкундаткан жана так көрүнүш. Вавилон атактуу байыркы шаар. Вавилон деген шаардын аты андагы жашаган элге Кудайдын дарбазасы дегенди түшүндүргөн. Бул шаар байлыгы жана сонундугу, илими жана дини менен атагы чыккан. Бул дүйнөнүн падышалары анын падышасына урмат, сый көрсөтүшчү. Анын мектептеринде математика, астрология жана астрономия окулчу. Бул улуу шаар Вавилон качандыр бир кезде азыркы Ирактын борбору болгон Багдадтын түштүк жагында жайланышкан. Жакында эле археологдор тарабынан табылган чопо тактада Навухдоносор падышаны мындай деп жазылган сөздөрү табылган:
көзүмдүн жоосун алган бүткүл падышачылыктын даңкы болгон, сенден кийин сенден төмөн болгон падышачылык орнойт. Бул жерден биз тыныгуу жасайлы. Даниил пайгамбар мындай дейт: падышам, статуя бүтүндөй алтындан жасалган эмес. Анын башы гана Вавилонду элестетип алтындан жасалган. Бирок дагы башка падышачылыктар да түзүлөт. Вавилондон кийин кайсы падышачылык орноду болду экен? Вавилондун ордуна башка эл келээрин Кудай алдын ала айткан. Вавилонго согуш аракеттерин жасаган Персиялык аскер башчысы Кир бул окуя болордон 150 жыл мурун эле пайгамбарлыкта алдын ала айтылган. Анын аты ал төрөлө электе эле ыйык жазууда айтылган. Бул жөнүндө биз Исаи пайгамбардын китебинен окуй алабыз. Өзүнүн тандаган адамы Кирге Теңир мындай дейт: мен сенин оң колуңдан кармап турам жана башка патшалардын бардык күчүн алууга жардам берем. Шаардын дарбазалары тоскоол болбойт. Мен аларды сен үчүн ачам, анан сен киресиң. Исаи пайгамбардын китеби 45 бапы 1-ыры. Ошентип бул окуя болгонго чейин эле 150 жыл мурун аты аталган Кир шаарга кирет да Вавилондуктарды талкалайт. Вавилон империясы кыйрап жок болот. Тарыктын сахнасында Медо-Персиялык империя пайда болот. Мындан тарых бул кокусунан болгон окуялардан турбайт деген тыянак чыгарса болот экен. Империялардын пайда болуп жок болушунан биз Кудайдын планынын даана көрүп турабыз. Ооба, ыйык жазуу адамдан эмес, бул Кудайдын китеби. Эми Даниил пайгамбардын китебинин 2 бабына кайра кайрылып, Медо-Персиялык империя түбөлүк башкарып турабы, ошону көрөлү. Статуяны эстейли. Анын күмүш төшү Медо-Персиялык империяны элестетчү. Күмүш алтындан төмөн бааланат. Медо-Персиялык империя Вавилон империясы жетишкен, алтындай жаркыраган жетишкендиктерге жеткен жок. Медо-Персиялык империясынын башкаруусу да түбөлүк боло алган жок. Эми 3-чү коло падышалыгы көтөрүлөт. Ал кайсы падышачылык? Бул Греция. Албетте сиздердин эсиңиздерде болсо керек, Александр Македонский деген жаш грек полководец. Ал 25 жаш курагында бүткүл дүйнөгө атагы чыккан. 33 жашында Александр бүт дүйнөнүн жаратысына бийлик кылган. Ал жөнүндө бир тарыхчы мындай деп жазган: ошол убакта анын аты угулбаган бир шаар, бир дагы эл болбосо керек. Анын кылган эмгегин, кылган иштерин башкарып турган кандайдыр бир сонун нерсе бардай сезилчү. Греция 3-чү коло империясы болуп калды. Бирок гректердин бийлиги түбөлүк болдубу? Статуя канча металлдан турат? 4. Коло көөдөндөн кийин темир балтырлар эскерилет. Кымбаттуу досум, биз доорлор боюнча өзүбүздүн жолубузду уланталы. Ыйык жазуудан Даниил пайгамбардын китебинин 2 бабын андан ары окуйлу. Бирок 4-чү падышачылык түзүлөт деп алдын ала айтат Кудай. Ал эми 4-чү падышачылык темирдей бекем болот. Анткени темир талкалап, сындыргандай эле ал дагы бардыгын сындырып талкалайт. Ушул 4-чү империя Грек империясынын күлүн сапырып жок кылат. Бул эмне деген падышачылык? Иса жашаган мезгилде кандай улут өкүм сүргөн? Бул Рим империясы, Навуходоносор падышанын аян кылган түшүнүн 4-чү империясы. Римдик указга баш ийип, Мариям күйөөсү менен Вифлеемге келет. Ал жерден Иса төрөлөт. Кийин Иса Римдик өкмөттүн соту менен соттолуп, Римдик солдаттар аркылуу керилүүгө алынат. Анын мүрсөсүнүн үстүндөгү ташка Римдик печат коюлган. Бир улутту экинчи улут алмаштырган тарыхтын жолун байкап көрүп, биз эми 5-чи империянын түзүлүшүн күтөбүз. Бирок ыйык жазуу 5-чи империя жөнүндө айткан эмес. Тарыхтын автору Кудай байыркы Рим империясы дүйнөнүн 5-чи империясы менен алмашылбайт деп айткан. Ал бизге байыркы Рим талкаланат деп айткан. Статуянын жарымы темир,
жарымы чопо болгон бутунун манжалары Рим империясынын талкананышын көргөзөт. Темир чопого кошулбаган сыяктуу эле Рим империясы да бөлүктөргө бөлүнөт да бири-бирине кошулбайт. Чынында эле 4-кылымдын ортосунан баштап 5-кылымдын ортосуна чейин барбарлар уруусу Батыш Европа аркылуу өтүшкөн. Франк, саксы ангелиялыктар, бургундуктар, вандалдар, гундар жана башка көптөгөн уруулар Рим империясын кыйратып бүлгүнгө салышкан. Бул уруулар империянын ар кайсы бөлүктөрүндө жайланып алышып, өз билгендериндей кылып бычып жонушкан. Франктар азыр Франция болуп калган, бөлүктө ээлешкен, саксы ангелиялыктар азыркы Англиянын негизин түзүшкөн. Свевтер азыркы Швециянын ордун ээлешкен, бирок кайрадан Даниил пайгамбардын китебинин 2-бабына кайрылалычы жана суроо берип көрөлүчү. Европа кайрадан бирдиктүү бийлик астында биргеби? Кудай өзүнүн пайгамбары аркылуу мындай деп жооп берет. Бирок биринчи экинчисине кошулбайт. Келечекте бизде эмне күтөт? Биз азыр статуянын башын, төшүн, көөдөнүн, балтырын элестеткен кылымда жашаган жокпуз. Биз азыр статуянын бутунун манжаларын билдирген кылымда, башкача айтканда, мезгилдин тикеден-тике бүтөр мезгилинде жашап жатабыз. Алдыда бизди эмне күтөт? Бул суроого жооп табыш үчүн биз ыйык жазууну изилдөөнү, тактап айтканда Даниил пайгамбардын китебинин 2-бабын изилдөөнү улантабыз. Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны уктуңуздар. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Жолукканда өзүңө
ойлап сени гана бактылуу жүрөгүн арнап сага келгендер Кудайым жолукканда өзүңө күчтөн күчкө биз Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.